Рахмат. Кейінгі сөз Әлімбеков Нұрбек Карыевичке беріледі. Рахмат. Мен сұром, бұл меншіктештіріліп кеткен объектілер негізінде 95 жылдардың тегерегінде болған. Ошол уақытта мамлекет чындап өтө оор акыбалда болгон. Кейбір айылдарда стадиондор, балабакчалар болбогон акчага мыйзамдуу түрдө сатылгандары дагы бар да. Бул азыр биз карап аткан, бул мыйзамсыздарын карап атабыз. А мыйзамдуу түрдө дагы ушул соц объекттер кеткен. Ошолорду азыр эми менчик кол тийгиз деп айтылат, бирок ал объекттер өтө удобный, элдин ортосунда дегендей жакшы жерлерде жайгашканда, ошол боюнча дагы иш алып барышыбыз керек. Аларга ошол кетирген расходторун төлөп берүү боюнча, ошону элибизге кайтаруу боюнча дагы бир иш жүргүзүшүбүз керек да. Мен мына токтом боюнча айтсам, мына медицина ишканаларынын территорияларында азыркы күндө курулуп же нары эмес, же бери болбой турган зданиялар көп да. Мына Бишкек шаарында эле Советский, Донецкийде бир здание турат, Токтогула, Панфиловада бир здание турат, больницанын территориясынын ичинде. Ошол эле жакында массалык маалымат каражаттарына чыкты. Совет көчөсү менен Донецк көчөлөрүнүн кесилишиндеги баягы заправка, КФС, баягы тамактануучу жер, ошолор боюнча бир маалымат берип койсоңуздар, кимде бар? Эмне болуп турат, булардын келечеги кандай болот? Саламатсызбы, Нурбек Карыевич, сурооңузга рахмат. Байтик Батыр жана Сүйөркул көчөрүнүн кесишиндеги өзүңүздөр билесиздер, көп кабаттуу үйлөр курулуп келаткан. 2016 жылы соттун чечими менен ал толук саламат сактоо министрлигине өткөн. Ошол себептен ал азыр ал жердин документтери бүт саламат сактоо министрлигинде. Азыркы учурда ал жерде маселе жок. Жер толугу менен өткөн. Ошол здание тура бере, ошол боюнча шаарга бир көрүп бербей эле бир жакшы нерсе тартуулап айтат да, келечегинде кандай ойлонуштуруп атасыз? Ал жерден бир нече жолу биз талкууладык. Медициналык академиясына берип, алар клиникалык база курмай бир жолдору болду. Бирок ал жердин проектированиясы баягы жашаган үйгө, адамдар жашачу үйгө туураланып калган экен. Азыркы учурда ал маселени карап атабыз. Же медиктерге үй кылабыз деген 2-3 вариант бар, бирок толук чечилик азыркы күндө. Бирок жер 100% Минздравдыкы. Токтогулдагычы? Токтогулдагы боюнча ал жерде менде толугураак маалымат жок экен. Токтогула, Панфиловада бир здание турат көп жылдардан бери, ушу больницанын территориясында. Ал боюнча дагы 2015-2016 жылдары сот процесси болгон. Бирок азыр менде так маалымат жок экен колумда. Бирок Фугиде маалымат бар болуш керек. Убагында фонд аркылуу өткөрүлүп кеткен жерлер да ошолор. Эми шаарга көрүп кошушубуз керек да, антип жата берсе курулуштун сапаты дагы начарлайт. Мурдагы Госстройдун жетекчиси айтты эле, ошого окшогон мыйзамсыз курулуп калгандан кийин биз буну сүрдүрө албайт экенбиз, буза албайт экенбиз. Анан көрөк ошол 30%-ин мамлекетке өткөрүп, кайра ээлерине кайтып берип атабыз деген дагы чечим кабыл алышкан эле. Эгер бул жерде проблема болбосо, анда эртерээк мына бюджет каралып атат, больницага айландыргыла, врачтарыбызга үйлөрдү куруп бергенге иш жүргүзсөңөр. Анан баягы мен мыйзамдуу социалдык объектилер болбогон акчага ошо 95-жылдары өтүп кеткен да. Мен айткан баягы биринчи суроома кайтсам, ошолор боюнча иш болуп атабы? Кайтарып алуу боюнча, мен буларды тартып алуу боюнча эмес, ордун толуктоо, компенсациялоо түрү жолу менен. Урматтуу Нурбек Карыевич, өзүңүз белгилеп кеткендей туура ошол мезгилде мыйзамдар жол берген, менчиктештер болгон. Эми негизинен профилди өзгөртпө, ошол жерге кайра жандантып, жаңылоо милдеттемелерин алган учурлар болгон. Эгер ошол милдеттемени аткарбаган болсо убагында, албетте анын соттошуу жолу менен кайра калыбына келтирүү аракети болуп жатат. Бирок баягы срок давности деген бар экен, бир топ жыл өттү, мөөнөттүк калыбына келтирүү дагы бул сот аркылуу болот экен. Соттук процедуралар абдан созулуп жатат. Рахмат, мен суроолорум бүттү. Рахмат.